Гүлайым Койчуманова 30 жылдан бери Нарын райондук сотунун архивинде эмгектенип келет. Ал аталган мекемедеги 1998 жылдан берки керектүү иш кагаздардын сакталуусуна жоопту. Ишиндеги ак эмгеги бааланып, бүгүн Кыргыз Республикасынын сот департаментинин төш белгиси менен сыйланып, кубанычында чек жок. Ошол архивдеги иштердин сакталышына, жоголбой турушуна, сапатына бүт көзөмөлүн жүргүзүш керек. Тараптардан суроогаттар келет. Аларга өз убагында жооп берип, ошол сураган кагаздарын бергенге аракет кылабыз. Биздин кызматыбыз жоопту десем жаңылбайм. Сотунун төрагасы Абдыкадыров Куралбек Амантаевич сыйлансын. 5 март Кыргыз Республикасынын сот системасынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Адилеттүүлүктү жана укук тартипти сактап, тармакка эмгеги сиңген кызматкерлерди бүгүн облус жетекчиси Алтынбек Эргешов куттуктап, Турдакын Усубалиев ордени, Нарын даңкы төш белгиси жана Нарын облустук администрациясынын ардак грамотасы менен сыйлады. Дуан башчысы өз сөзүндө адилет үйү курулаарын дагы билдирди. Жашынакай кенен жерге биздин сот системасы көчөп, дом правосудия болот, адилет үйү болот, адилет үйү болот. Юстиция үйү дагы ошол жерде, президентибиз баштап берген чоң имараттар ошол жерде, прокуратуранын имараты да ошол жерде болот. Жеkin аянтын дегенде айта турган болсок, мекемелерде мамлекеттик структураларда эң сезилердүү нерселерди биз чечип берип атабыз. 2024 Нарын облустук сот кызматынын иши мурдагы жылдарга салыштырмалуу 27%га көп аткарылган. Мындан сырткары апелляциялык тартипте кароо дагы 10%га көп аткарылганы белгилүү болду. Анан быйылкы жылы жогорку сот тарабынан жылдын мыкты райондук соту катары Ат Башкыр райондук соту аныкталды. Анын ичинен судьялардын дагы арасынан биздин Ат Башкыр райондук сотунун судьясы жылдын мыкты райондук сотунун судьясы болуп танылды. Мыйзам үстөмдүк кылган өлкөнү куруу кыялын ишке ашырууга мамлекет тарабынан аракеттер жүрүүдө. Анын майнаптуулугу соттордун таза иштөөсүнө жана кесипкөйлүгүнө байланыштуу экендиги белгиленди. Сот кызматкерлеринин кесиптик майрамын куттуктап, бир катар мекеме кызматкерлери келип, белектерин тапшырышты. Жипара Насырова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.